Салам достор, мен бүгүн деген ошол Америка жөнүндө көптөгөн личный сообщениялар келиптир. Ошол сообщенияларга жооп берип, силер менен бөлүшүп кетейин дедим. Америка деген эмне, Америкага кантип келсе болот, кандай жолдор бар жана башка суроолорго жооп бермекчимин. Андыктан биринчи суроо бул деген Америкага келип иштесе болобу, кандай документтер керек, эмне кылыш керек деген суроо биринчи эле баары сурай турган суроо. Биринчи очередь Америкага келиш үчүн сиздин деген визаңыз болуш керек. Визанын деген 4 түрү бар Америкага келиштен. Биринчиси деген бул студент болуп келүү визасы, экинчи турист болуп келүү визасы, үчүнчү деген жумуш менен келүү визасы, төртүнчүсү болсо Грин карта утуп келүү визасы. Биринчи студент визасы баарына эле түшүнүктүү деп ойлойм. То есть сиз деген Американын бир кандайдыр бир университетине окууга тапшырасыз, анын контрагын төлөйсүз. Ал окууга тапшырыш үчүн деген сиз деген ETL деген или болсо TOEFL деген экзамен сертификатты өтүшүңүз керек. Ошол сертификаттын жыйынтыгы боюнча сиз деген ошол американский университеттерге тапшырасыз. Американский университеттердин контрагы $8,000 өйдө болот. В зависимости от штата, да, кайсы штат дорогойраак болсо, ал штаттын окуусу дагы, контрагы дагы көбүрөөк суммада болмокчу. Бирок $8,000 бир кандайдыр бир штатка окууга тапшырып, ошол окууга өтсө болот. $8,000 первоначальный контракт деп айтсам болот. Экинчи болсо бул деген туристический виза. Туристический виза бул баарына бериле берүүчү виза, бирок деген ага деген эң биринчи нерсеси бул сиз турист катары көргөзө алышыңыз керек өзүңүздү. То есть деген сиз деген удачно виза алыш үчүн сиз деген ошо Европа өлкөлөрүнө барып көрүшүңүз керек. Европа визасы болсо, сизде Шенген визасы болсо паспортуңузда, же болбосо дагы бир Кытайга барган визасы болсо, же дагы бир өлкөгө, башка өлкөгө чыгып турист катары барып жүргөнүңүздү көргөзө алсаңыз, ошондой нерселерди жасап 1-2 жолу чыгып келип, Европага барып келип, же дагы бир жака Кытайга барып келип, ошондой кылып анан кийин Американын визасын алсаңыз, то успешно, то есть сизге визаны берет. Бирок көп учурда эле кыргыздар деген ошол эч жака чыкпай эле пустой паспорт менен эле кыргыздар посольствого кирет турист катары. Сиз башка жака чыкпасаңыз, биринчи эле жолу Америкага чыгып атсаңыз, сиз мигрант экениңиз билинип эле турат да. Ошондуктан көптөгөн кыргыз жарандары эч качан туристический виза ала албайт дагы. Экинчи мындай көп жолу стараться этишет, бирок ала албайт да. Анткени алардын биринчи Европага чыккан визасы жок, башка өлкөлөргө чыккан визасы жок эле. Сразу эле Америкага барабыз дейт да. Андай болушу мүмкүн эмес. Сиз деген биринчи башка өлкөлөрдү көрүшүңүз керек. Анткени Америка деген дорогой, аябай кымбат шаар болуп эсептелинет. Америка кымбат страна. Ошондуктан деген сиз эгер өзүңүздүн бияктан жашап кете алышыңызды, акчаңыз бар экенин, то что отель снимать эте алат экениңизди, там путешествияга дагы бир нерселерди кыла алат экениңизди көргөзө алышыңыз керек да. Эгер аны көргөзө албасаңыз, эгер Европадагы ошол Америка сыяктуу эле кымбат өлкөлөрдүн бири, ошол жака чыкканыңызды көргөзө албасаңыз, анда деген сиз деген виза алганыңызга дагы мүмкүнчүлүгүңүз жок болуп эсептелинет. Могу жерден дагы бир нерсени айтып кетейин дедим эле. Көбүнчө кыргыздар ошол кирет дагы посольствого кирип атам дейт да. Бирок деген анын деген жыйынтыгы сиз виза аласызбы же албайсызбы, сиз аны билбейсиз да. Аны гана посол гана решать этет. Сиз менен сүйлөшүп интервью алгандан кийин сизге вопросторду берет. Каяка баратасың, эмнеге баратасың деген суроолор, биринчи суроолор болот. Эгер ошол суроолорго сиз так жооп бере алсаңыз, сизге виза бериши мүмкүн же бербеши мүмкүн. Могу жерден дагы бир нерселерди камтып кетейин деген. Биринчи бул посольствого жазылып коюш. Экинчи акчасын жөн эле берип, $160 турат посольствого кирип чыккан, $160 төлөп коюш. Анан үчүнчү документти эч кандай готовить этпей эле мен визага баратам, виза бериш керек деген бул эң туура эмес ой деп ойлойм. Ошол үчүн кыргыздардын көптөрү готовить этпей барган үчүн виза алышпайт. Биринчиден деген любой виза алыш үчүн деген
Биринчиден 2 же 3 жыл ошол визанын аркасынан иштеш керек. Банковский счет бизде Кыргызстанда андай развит эмес, бирок Америкада, башка өлкөлөрдө жалаң акчалар, иштелер иштеген акча бүт банковский счетко түшөт да. Ошонун деген силер банковский счет ачып алып, бир кандайдыр бир маалда да 15 каждый месяцтин 15-inde типа зарплата алганыңыздай болуп, ошол акчаны өзүңүздүн банковский счетуңузга топтоп, акчаңыздын бар экенин көргөзүп, акчаңыз жок болсо да ошону деген жасап, бир 6 айдын ичинде дайыма бир числодо акча салып, бир бизнесиңизден акча келип аткандай кылып көргөзүп, ошондой кылып документтердин үстүнөн иштесеңиз да, айыл өкмөтүнөн акча, например, справка алып, о том, что сиздин, например, айыл чарбаңыз бар экенин, сиз ошо айыл чарбаңыз сизге доход алып келет экенин, ошондой нерселерди көргөзүп, ошондой кылсаңыз, то сиздин 100% ала турган мындай виза алат деген кепилдик бар да. Биз деген ошо кыргыздар ошону билбейбиз дагы, анан кийин посольствого жөн эле жазылып алабыз. Бир ай калгандачы аны $160 анча деле көп акча эмес. Бир жолу кирип чыгасың да отказ алып чыгасың. Экинчи бир отказдан кийин экинчи отказ алыш оңой да, анткени деген экинчи жолу дагы отказ берет. Бир эле отказ болсо сизге экинчи жолу, үчүнчү жолу канча жолу кирбеңиз, посольствого отказ всегда бере берет. Ошондуктан биринчи Америкага келиштин немеси чыдамкай болуш керек. 1-2 жыл ошонун үстүнөн иштеш керек. Анан кийин бардык документтери туура так болгондон кийин гана посольствого кириш керек. Анткени визаны деген биринчи жолудан албаса, экинчи, үчүнчү жолудан обязательно отказ келет сизге. Ошондуктан менин айтайын деген оюм, жакшылап документтердин баарын тактап туруп, бир жолу кириңиз дагы бир жолудан алып чыгыңыз. Андан кийинки визанын түрү бул деген жумуш аркылуу келүү, бирок бул жумуш визасы деген только программисттерге, биологторго, химиктерге, тактап айтканда Америка нуждаться эте турган специалисттерге гана берилет да. То есть Америка кандай жумушчуга нуждаться этип атат, ошол жумушчу, ошол профессияларга көбүнчө берилет. Андан мындай такси айдаган, трак айдайм, анан кийин няня болуп иштейм, дагы бир нерсе болуп иштейм деген рабочий виза берилбейт. Мен айткандай, рабочий виза жөн гана Америкага керектүү болгон инсандарга, керектүү болгон специалисттерге гана рабочий виза берилет. Көбүнчө учурда бул программисттер болуп эсептелинет. Андан кийинки визанын түрү бул Грин карта. Грин карта деген ар бир октябрь айында ойнотулат. Анан май айында жыйынтыгы чыгат. Ошол май айында, октябрь айында ойнотулуп атканда сиз деген анкета толтурасыз. Официальный сайттан developer.gov деген сайт бар. Ошол сайттан официальный анкета толтурасыз. Официальный анкета толтуруп бүткөндөн кийин сизге бир номер берилет. Ошол номер аркылуу деген сиз ошол номерди сактап коюп, майда жыйынтык чыгып атканда ошол номерди текшересиз. Эгер ошол номериңиз туткан болсо, анда ошол номердин аркасынан сиз посольствого визага жазыласыз, ошо номериңизди көргөзөсүз, документтерди чогултасыз дагы виза аласыз. Бирок бул Грин карта азыркыга 2019-2020-2021 Кыргызстанга действовать этпей калды. Анткени деген Кыргызстан бул лотереядан исключение болуп калды азыркы учурда, бирок кийинки учурда я так думаю, что это все восстановится. Грин карта жөнүндө дагы, Грин карта жакында гана мен көптөгөн маалымат берем. Кийинки суроо болсо, бул деген мен балам менен кантип Америкага барып алсам болот деген суроо. Балдарыңыз менен келиш үчүн бул Грин карта эң надежный способ, потому что Грин карта менен келгенде сиз гражданин катары эле Америкада саналасыз. То есть Грин карта деген бул документ, который сизди почти гражданин менен тең салмакта кыла турган документ болуп эсептелинет. Ошондуктан сиз келгенде эч кандай кыйынчылыгыңыз жок болот да. Любой жумушка устраиваться эте аласыз, любой жерге сизди алат. Квартира десеңиз, любой жерден квартира снимать эте аласыз. То есть бүт документтериңиз колуңузда болот да. Башка визалар менен келгенде бүт документтерди кайрадан жасашыңыз керек болот. Анан балаңыз менен келсеңиз, сиз балаңызды карайсызбы же документ жасайсызбы, акча каяктан аласыз? Балаңызды, например,
кээ бир садиктерге албай коюшу мүмкүн эгер бөлөк виза менен келе турган болсоңуз. Ошондуктан анын көйгөйлөрү көп. Ошондуктан менин айта турган нерсем бул виза менен келүү балаңыз менен болсо өтө кыйын болот дагы. Ошондуктан эң негизги эле способ бул виза Америкага келиш, балдар менен келиштин бул грин карта утуу. Андан кийинки суроо деген туристический виза алып, ошо туристический виза менен иштесе болобу деген суроо. Ооба, иштесе болот, бирок деген бул туристический виза менен келгенден кийин сиз официальный жумуштарга иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз жок, потому что бул туристический виза, турист катары көргөзүшүңүз керек болот деген дедим. Андан кийин бул разрешение на работу эмес. Бирок бул виза менен келип, сиз ал визанын статусун башка визаларга алмаштырганга оңой мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ошондуктан туристический виза алып келсеңиз дагы кийинчерээк келгенден кийин Америкага 3 айдан кийин сиз анын статусун бөлөккө менять этип, разрешение на работу алып, бул жерде дайыма жашаганга мүмкүнчүлүк алсаңыз болот. Андан башка дагы эгер андай менять этпейм, туристический визанын статусун менять этпейм, ар бир 6 айда келип иштеп турам десеңиз дагы болот. То есть туристический виза менен келгенде 6 ай Америкага легально находиться эткенге возможность бар. Анан 6 айдан кийин обязательно 6 ай за пределами Америки жашашыңыз керек. Анан кайра 6 айдан кийин келе берсеңиз болот. Анан иштегенде болсо, бул аялдар болсо няня болуп иштеши мүмкүн, же болбосо кандай бир кафелерде иштеши мүмкүн, ушундай, же болбосо грузчик болуп иштеши мүмкүн. Ушундай жумуштарга, то есть где вам будут платить наличными, да, ошондой жумуштарга иштесеңиз болот. Андай жумуштар көп, орустардын фирмалары бар. Орусча билсеңиз, ошо орустардын фирмасына кирип за наличные можете работать. Андан кийинки дагы көптөгөн суроолор келиптир. Мен мугалим болуп иштесем болобу, врач болуп иштесем болобу, дагы бир нерсе болуп иштесем болобу деген суроолор өтө көп экен. Ошолордун баарына жооп берип кетмекчимин. Сиз Кыргызстанда же болбосо Россияда эмне кылсаңыз, ошол профессияңыз менен эле Америкада иштесеңиз болот. Эгер сиз чач кырккан болсоңуз, же болбосо макияж жасаган болсоңуз, же болбосо дагы ушундай профессиялар болсо, бияка келип эле түздөн түз Америкада ошол профессияңызды иштеп кете берсеңиз болот. Бирок английский билишиңиз керек болот. Андан башка дагы эгер сиз доктор болсоңуз, же болбосо мугалим болсоңуз, сиз ошол дипломуңузду бияктан келип переквалификация кылышыңыз керек. То есть дополнительный информация алып, дополнительный сертификат алып, мугалимдик жөнүндө, сиз деген врач жөнүндө да дополнительный сертификация алып, анан кийин ошол сиздин профессияңызды бул Америкадан улантсаңыз болот. Ага деген возможностьтер өтө көп. То есть кандай бир профессия болбосун, сиз кандай жумуш иштебеңиз, азыр ошол эле жумушту Америкада улантсаңыз болот. Бирок сөзсүз Америкага келгенде английский тилин билишиңиз керек болот. Анан көптөгөн дагы суроолор бар. Англис тилин билип келсе жакшыбы же билбей эле келе берсе болобу деген. Бул жерде эки ответ бар. Эгер башка виза менен, тур виза менен же башка виза менен келип обязательно билиш үчүн, например, студент виза алыш үчүн обязательно английский жакшы уровеньде билишиңиз керек болот. Калган визаларга деген английскийдин кереги деле жок. Эгер особенно сиз деген грин карта менен келаткан болсоңуз, биякта өтө көптөгөн эмелер, курстар бар. Грин карта холдер, ошо грин карта уткан адамдар ошо курстарга бара алат. Андан башка да эгер сиз английскийин үйрөнө турган курстар өтө көп, бияктан деле үйрөнсө болот. Бирок деген биринчи келгенде документтер жасаганда сиз өзүңүз сүйлөшүп, өзүңүз айтышыңыз керек болот. Ошондуктан английский билип келген жакшы деп ойлойм. Билбей келсеңиз деле боло берет, бирок билбей келген еще виза менен, туристический виза менен келген же башка виза менен келген өтө кыйын. Америкада тилсиз жашоо өтө кыйын. Бирок эгер орустар менен иштешип эле ошо башка жака чыкпай, эч нерсе кылбайм десеңиз, орус тилин же башка тилди билип, орус тилин көбүнчө да, орус тилин билип эле ошол тил менен эле жүрө берсеңиз болот. Бирок Америка келиш үчүн все-таки англис тилин билиш, мне кажется, ал аябай жакшы болот да, өзүңүзгө эле жакшы болот, потому что сиз өзүңүздү мындай кемсинтпей, өзүңүздү жакшы сезесиз да. Эшикке чыкканда бүт баары англисче сүйлөп атса, сиз түшүнбөй турсаңыз, сизден бир нерсе сурап атса, сиз түшүнбөй турсаңыз, өзүңүзгө эле
жаман болот. Ошондуктан мындай Америкада жашаш кыйын эле деп айтмакчымын. Биринчи келгенде мен дагы кыйналгам. Англис тилин билип келгем, бирок билип келсем деле кыйналгам. Анткени түшүнбөйсүң биринчи келгенде. Түшүнүш өтө кыйын американецтерди, ошондуктан билип келген жакшы. Ушул суроолор эң основной суроолор болчу. Андан кийин деген эгер кандайдыр бир башка суроолоруңуз болсо, комментарииге жазыңыз, лайк коюңуз. Дагы кандай видеолор жөнүндө маалымат алгыңыз келет, кандай информация алгыңыз келет, ошону да комментарийге жазсаңыз, мен ушундай видео ролик кылып, андан кийин сиздерге мындай айтып бергенге аракеттенем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Күнүңүз жакшы болсун.